саламатсыздарбы? Номер 11 гимназия мектебине кош келиңиздер. Биздин мектептин эмблемасы жана гимни бар. Биздин мектептин миссиясы окутууну интеллектуалдык ысулдарды колдонуу аркылуу заманбап коомдо өз ордун таап кетип, жашап кетүүгө даяр, интеллектуалдык деңгээли бийик, билимдүү, физикалык жактан өнүккөн, чыгармачыл инсандарды тарбиялоо. Мектептин имараты 1966 жылы курулган, ошол эле жылы сентябрь айында Максим Горький атындагы билим берүү мектеби болуп ачылган. 1991 жылдын 13 майда өткөн президиумунун номер 73 токтомунун негизинде номер 11 Максим Горький атындагы мектеп базасындагы 1991 жылдын август айында гимназия статусу берилген. Каракол шаарынын номер 11 орто билим берүү мектеп гимназиясы имарат типтүү 3 кабаттуу. Мектепте 42 окуу кабинети бар. Спорт залы, ашкана, китепкана, медициналык кабинет, тренинг борбору, информатика кабинети бар. Мектеп 960 окуучуга эсептелген. Учурда 2884 окуучу билим жана тарбия алып жатат. Мугалимдердин жалпы саны 109, билим берүүнүн отличниги 27, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы 1, Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан берилген ардак грамотасы 1, билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы 35, магистр 2. Биздин мектеп жалпы республикалык тестирлөөдөн өтө жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келет. Мисалы айта кетсек, Каракол шаарында өткөн жылда 200 балдан 16 окуучунун жыйынтыгы жогору болсо, алардан ичинен 8 окуучу биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү. Эсенбеков Нураман химия предмети боюнча 2022-2023 окуу жылында республикада 2-нчи орун. Эсенбеков Нураман химия предмети боюнча 2023-2024 окуу жылында республикада 2-нчи орун. Улуттук олимпиадада 2023 жылы республикада 3-нчи орун. 2024 жылы республикада 2-нчи орун. Саламатсыздар, мен Абакиров Элдар Курманбекович, учурда жогорку кеңештин депутаты болом. Караколдогу 11 Горький атындагы гимназия мектебинин 98 жылдын бүтүрүүчү болом. Менин мектебим мага келечекке абдан мындай сапаттуу, фундаменталдуу билим берди. Мен жакшы окуу жайга өттүм. Казак Улуттук университетинин математика факультетин бүтүрдүм. Кийин жумуш тапканда дагы мага абдан жеңил болду. Анан бүгүнкүдө дагы биз Кыргызстандын мындай айтканда жакшыртканга кандайдыр бир көп иштерди кылганга аракет кылып атабыз. Бул жерде албетте биздин мугалимдер, Горький мектебинин мугалимдери бизге жакшы мындай айтканда убагында билим берди. Бүгүнкү күндө мен ProKG уюм аркылуу 10 жылдан бери өзүм мектебиме жардам берем. Менин мектебим деген долбоорум аркылуу ЖРТден 1-2, 3 орун алган балдарга биз Бишкекке келип 2-3 күндүк семинар уюштурабыз. Ал семинарда эмне бар? Ата бейит, Кыргыздын тарыхы, андан тышкары Кыргызстандын эң алдыңкы бизнесте, башка тармакта лидерлери менен жолуктуруп, семинар өткөзүп, мындай жакшы, ийгиликтүү бир тажрыйба менен бөлүшөбүз балдар менен. Келечекте булар ошол мисалдарды көрүп, мен ишенем дагы тезирээк көптөгөн бир ийгиликтерге жетишет. Менин мектебиме мен абдан сыймыктанам. Ошол директор Гүлзат айымга дагы ийгилик, ден соолук каалайм. Бүгүнкү күндө ошол 35 мектептин арасынан гимназия мектеби жергиликтүү бал арасында ар дайым биринчи болуп келет. Демек, мектептин сапаты бүгүнкү күндө абдан жакшы, ийгилик. Акыркы 4 жылдын ичинде биздин 10 окуучубуз Flex Leader программасы боюнча АКШда билим алып келишкен. Мындан сырткары мектеп көптөгөн долбоорлор менен иш жүргүзөт. Манас эпосы кыргыз рухунун туу чокусу деп айтмакчы. Бүгүнкү күндө биздин мектеп Манас таануу интеллектуалдык телетаймашынан шаардык, областтык этаптарынан дайыма алдыңкы орундарга ээ болуп, республикалык деңгээлге чейин чыккан. Азыркы учурда Манас таануу интеллектуалдык телетаймашына кыргыз тил, кыргыз адабият сабактарынын мугалими Насил Октябревна даярдап келет. Жана окуу керемет долбоору окуйбуз, изилдейбиз, жаратабыз изилдөөчүлүк сынагында биздин мугалимибиз Маденова Марина Турдубековна республика боюнча 1-орунду камсыз кылган.
Саламатсыздарбы? Мен Маденова Марина Турдубековна. Окуу керемет тарабынан уюштурулган Окуйбуз жаратабыз изилдейбиз сынагына 2 жылдан бери катышып келе жатабыз. Былтыр 1-класс кезинде катышып, шаарда, областта жана республикада биринчиликти багындырдык. Быйыл дагы сүйүктүү окуучуларым Амир, Баяман жана Аруке катышып, шаарда жана областта биринчиликти багындырдык. Сүйүнүчүбүздө чек жок. Окуучуларыбыздын жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык PISA программасында активдүү катышып келет. Спорт боюнча мектеп көптөгөн ийгиликтерге жетишип, республика гана эмес, чет өлкөлөрдөн дагы байгелүү орундарга ээ болуп келишет. Айта кетсем, биздин мектеп шахмат боюнча республикалык мектеп лигасында 1-орунга ээ болушкан. Анда эмесе дагы 2024-жылга өзүнө жолдомо утуп алышты. Керлинг боюнча курама команда Россиянын Краснодар, Красноярск шаарларында машыгуулардан өтүп, Шотландияда өткөн биринчиликке катышып, 2024-жылы март айында республикалык мелдеште 1-орунга ээ болушкан. Жана тоо лыжа спортунан биздин 11-класстын окуучусу Шакиров Тимур Кыргызстандын 2 жолку чемпион. Ошондой эле 2024-жылы февраль айында Кытайда өткөн биринчиликте 2-орунду камсыздады. Мектепте жагымдуу жаңылык. Биздин мектепте жаңы окуу корпусу ачылды. Анда эмесе ушул окуу корпусу менен бизге айчылып таныш. Жаркырап мектеп эшигин ачты, жүрөгүм толкуп кубаныч басты. Демекчи достор, жүргүлө жаңы классыбыздын ачылышы менен кене, жарык, кооз жана мектептерине кирдик. Анда эмесе жүргүлө достор, тааныштырып өтөлү. Кош келиңиз. Но новая школа сверкала, окна блестели, смотря на восток. Новая школа подумала и сказала: ах, как мне нравится жить в тишине, без забот и тревог. Жаль, что недолго я буду красавицей, скоро затопчут меня 100 ног. Вот и открытие, по знакомой дороге школы несутся букетом букет. Любое сердце не выдержит, дрогнет. Столько сюрпризов за дверью, мой вам поклон, молодые умы, как же скучала я по веселью.
чыгарылып билимге сабаттуу болуп кеткиле. Бүгүн бизде чоң байрам кут болсун. Мектебибизге ырыскы, бакыт жуктолсун. Мектебибиз өсүп, өнүп, гүлдөсүн, акчалыктай болуп өзүбүзгө буйрсун. Каракол шаарындагы 11-чи гимназия мектеби билим сапаты жагынан жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы, предметтик олимпиаданын жыйынтыктары боюнча шаарда, областта гана эмес, республикалык этаптарында дагы байгелүү орундарды жыл сайын камсыздап келе жаткан мектеп. Мына бул жагынан биз сыймыктана алабыз. Билим берүү сапатынан сырткары бул тарбия багыты экинчи канат десек болот. Мына ушул тарбия жагында дагы ата энелер менен иштешүүдө, балдардын мектеп парламентин иш алып баруусунда, тарбиялык багыттагы ийримдердин иштешинде дагы жакшы ооз кала турган, мактана турган жагдайларыбыз бар. Мектепте эстетикалык жана спорттук багыттагы ийримдер абдан жакшы, ийгиликтүү иш алып барып келет. Бул жагынан дагы балдарыбыз республикалык, эл аралык деңгээлге чейин жакшы ийгиликтерин көрсөтүп келе жатышат. Андан тышкары мектептин заманбап мектеп болуусу, заманбап окуучу, заманбап бүтүрүүчүсү болуш үчүн сөзсүз түрдө материалдык техникалык базасы талапка ылайык болуш керек, чың болуш керек. Бул жагынан дагы акыркы жылдары алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат десек болот. Айрым долбоорлор менен иштөөдө ийгиликтерибиз жакшы. Айрымдарын айта кетсек, мектептин администрациясы жана жамааты тарабынан ата энелердин колдоосу менен жакшы ийгиликтүү долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бул багытта Кыргыз Республикасындагы Япон элчилигинин алдында чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу сыяктуу жакшы долбоордун негизинде мектепте баардык ыңгайлуулуктары бар, ашкана курулду. Ошол эле мезгилде мектептин окуу эмеректери бир 60-70% жаңыртылды. Андан тышкары ата энелердин демөөрчүлүгү менен дагы 30% мектеп эмеректери жаңыртылып, бүгүнкү күндө ошо мектеп эмеректери боюнча бизде маселе жок деп айтсак болот. Андан сырткары ЮНИСЕФтин күн энергиясы жакындатуу долбоорунун алкагында күн коллектору 1 миллион сомго коюлду. Билимдүү кыздар, илимдеги кыздар долбоорунун алкагында Сорос фондунун колдоосу менен абдан жакшынакай мурал тартылды. Мерсико уюмунун колдоосу менен ашкана жабдуулар коюлуп, бүгүнкү күндө биздин башталгыч класстын окуучулары 1130 окуучу толук кандуу жакшыртылган ысык тамак проектисинин алкагында ысык тамак менен камсыздалып жатышат.